Мен атым Майрам, фамилиям Өмүрзакова. Мен бул ишкерликке чейин 39 жыл мектепте мугалим болуп иштегем. Бирок ошол мектепте иштеп турган учурумда эле тиги кол эмгек сабагынан берчүмүн. Анан биология сабагынан берчүмүн. Ошол кол эмгек сабагын берип аткан мезгилде баягы тамак жасоо тиги бул дегенге ушул кол өнөрчүлөрдүн үйрөнсүн деп кыздарга 70 саат убакытты бөлгөм да. Кийизчилик боюнча, жип ийрүү боюнча, түймө боюнча, плетенияда бөлүп ошону түзүп бергем. Азыр өтүп атабы, өтпөй атабы билбейм ал мектепте. Андан кийин ушул жерге келип калдым дагы буйрук менен мен жетекчи болуп шайланып калдым. Жетекчи болуп шайланып калгандан кийин биз 96-жылы уюшулганбыз, бирок 98-жылы алтын кол деген атты алып, мекеме болбосоңор болбойт деди. Мекеме болгону эмне десек, жетекчи болот, бухгалтер болот, кассир болот. Ошондой кылып туруп шайлап алып анан иштей баштадык. Иштегенде биздин эң алгачкы учурда Жумгал менен эле Кочкор иштеген. Андан кийин бүт Моңгорки Нарын областынын кол өнөрчүлөрүнүн баарын тартып, Бишкек шаарынын тарых музейине жылына 2ден көргөзмө уюштурчубуз. Биринчиси май айында. Эмне үчүн май айында? Май айында бизде чет мамлекетте иштегендердин баардыгы каникулга кетет, ошондо подарка алсын деп уюштурчубуз. Бирок ар бир уюштурганыбыз эң жакшы жетишкендик менен келчүбүз. Элдер акчалуу болуп калышчу. Андан кийин ноябрь айында бүт булардын жанагы өзлөрүнүн улуттук майрамы болот экен. Ошондо подарка алышат экен. Ошого ылайыктап биз 25-ноябрда өткөрчүбүз. Ошондо бүт 7 региондун, райондун кол өнөрчүлөрүнүн жасаган буюмдарынын баарын алып барып өткөрүп келип, ведомство менен бухгалтер таратып берчү да. Анан ошону менен биз иштеп келатабыз. Мына азыр эми эмдиги жылы 30 жыл болот, 29 жыл болду. Ошол менен иштеп келатабыз. Бирок мен ушул акыркы учурларда азыр мен тиги мүчө катары иштеп атам. Мен ушуга нааразымын да. Каерге барса эле мен көргөзмө өткөрө койдум деп эле кол өнөрчү эмес эле. Мына Нарындагы фестивалда да мен көп жолу жүрүү болдум, 4-5 жолу. Жөн эле бирөөнүн эле кемпирдин шырдагын алып келе коюп эле мен жасадым деп калып эле өткөрүп сыйлык алгандарды көрдүм. Ошону менен күрөшкөн үчүн мына былтыр чакырган жери жок мени мисалы үчүн. Анан ошон үчүн бир коом болсо, бир эле мына мисалы үчүн өткөргөндө, көргөзмө өткөргөндө ошол эле тиги ар бир райондон бирден эле киши барып өткөрсө, тетинчи киши самсаалап жол расходду кетирбей эле деген оюм бар. Коом болуп бирикпейли. Эмне болду? Коом болуп уюштук дейт. Уюшкандан кийин эле чыр-чатак болуп эле ыжылдап-кыжылдап эле тарап кетишет экен. Андайды биз билбейбиз. Биз мына иштеп атабыз. Мисалы үчүн биз өткөрбөй койсок деле болот. Анткени биз жолдун боюндабыз. Бүт туристтердин баары өтүп атат. Сайтыбыз бар, буклетибиз бар, эң жакшынакай болуп жасалган. Чыгарган китептерибиз бар. Алып кетип атат. Дүкөн менен деле чыгып кетебиз биз. Бирок жаңы үйрөнгөн келиндер кызыкпай калат да, таштап салат. Бул эмне экенин билбейт. Бул эмне экенин билбей калат. Муундан муунга өткөрбөйт. Ошон үчүн ушинтип каалайт элем эгерде коом болуп бириксе. Биз деле мисалы үчүн билбейт болчубуз. Кыргыз тил дегендин эмесин жасап жүрдүк. А дегендечи биз ошондо билбей эле жасап жүрдүк. Анан Моңгорки тиги Хелфтастын кишилери келип туруп, анан ошолор баягы тигилер менен аябай сүйлөшүп, булардын эмгегин жебегиле эле тигүү деди. Жана бирден өткөргөндөрдүкүн такыр эле жеди. Анан эле элден угабыз. ЮНЕСКО мынча акча караптыр. ЮНЕСКОсын деле көргөн жокпуз. Жулунган деле жерибиз жок. Анан экинчи жерден биз ойлойбуз, ушу Бишкектен бир жакшы орун болсо деп жанагы кыялдан сураганбыз да. Ошол орун болсо кээде мынтип калат да келген туристтер. Бишкекке жеткирип берсеңер жакшы болот эле деп. Анан бизде эң жаман көйгөй бул да. Мурун бир шырдакты же 2 шырдакты почта менен эле салып ийчүбүз. Азыр деген бул шырдактын баасынан тиги салганыбыздын акчасы көп болуп кетти. Андай сала албай калдык. Жоголуп да кетеби деп коркобуз. Анан эми жанагы отправканын эмеси аябай оор болуп калды. Анан тетиги жерге чыга берет, айта берет. Анан эми мен баргандан деле жазгам, бул Каргангаттын эмне жүрөт экен деп. Бир болбогон немелерди айтышат. Болуучу нерсени айтпайт. Мына самолетто жалаң карго, жанагы двигательдердин баары менчиктер басып алып туруп, баягы күнү бир дөмкөнө жөнөтөлүк десек, мунун баасынан ашып түшүп калды. Ушу кантип болсун?